Курулуш тармагында 8 жыл эмгектенип, өзүнүн ак эмгек кара тери менен ийгиликке жетишкен жеке ишкер Nova Style курулуш компаниясынын директору Эламан Токтабаков менен бизнеси, ийгилиги жана жеке жашоосу туурасында баарлаштык. Саламатсызбы, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталы, сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Бул чыгарылышыбызда жеке ишкер Эламан Токтабаковдун жашоосу, ийгилиги, бизнеси туурасында кененирээк айтып беребиз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуз. Жылдын жыйынтыгы менен жыл мыктылары аныкталып, сыйлык алышып жатышкан чагы, ошону менен катар эле жылдын мыкты курулуш компаниясы 2020 наамын Nova Style фирмасы Жетиген журналы жана 5-канал тарабынан тандалып алынды. Nova Style курулуш компаниясынын директорунун орун басары Бейшеев Азамат менен маектешип, аталган фирма туурасында маалымат ала алды. Ушул курулуш чөйрөсүндө 2013-төн бери иштейбиз да. Өз негизи ага чейин сатуу жагында кичине опытым бар эле, анан ошону келип калгам. Көбүнчө офисте иштедим, сатуу бөлүмүндө, жанагындай уюштуруучу жагынан дагы чыгып үйрөнүп, опыт алып, азыркы күндө ушул Nova Style курулуш компаниясында директордун орун басары болобуз. Көбүнчө ошол коммерческий бөлүмгө басым коюп, ошол жагына иштейбиз. Баягы сатуу, реклама дегендей, анан офистеги баягы жумушчулар менен чогуу иш алып барам. Ошо бүгүнкү сыйлыктар боюнча сурап келип калдыңыздар. Ошол боюнча бир сыра маалымат берип кетели. Жетиген республикалык журналдан жылдын мыкты курулуш компаниясын алдык буюрса. Андан кийин ошо 5-каналдан жылдын мыкты курулуш компаниясы наамына жеттик буюрса. Бул үчүн биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Биринчи сыйлыктарыбыздын бири бул биз алгандан кийин бизге баягы үстүбүзгө жүк түштү десек болот. Себеби бизге ишенип берди, биз ошону аткарышыбыз керек. Биринчиден мына клиенттер ишенип биз менен иштешип атышат. Мына иш башталгандан бери. Андан кийин мына журнал, канал, сырттан тааныш билиштер бизге ишеним жаратып атат. Биз ошону эки эселеп жооп бергенге даярбыз буюрса. Баса белгилеп кетсек, Nova Style компаниясы 2020 жылы гана ачылган, аз гана ачылганына карабастан сыйлыктар алар үчүн стимул болгонун айтып өтүштү. Биз ушунча бир баштап, ушундай бир кадам шилтегенден кийин компания жаңы баштап, жаңы бир үй болсо дагы биз штатты бүт өз орду менен койдук. Мисалы, отдел продаж, аны мейли түшүнүктүү 10 киши алып иштетсең да боло берет. Отдел продажда азыр 4 киши иштейт. Андан кийинкиси мисалы закуп кылган, стройканы кылган, прораб, ар бир өзүнүн орду бар да. Баардыгын баягы жаңы ачылган компания көбүнчө кандай кылат? 2-3 эле адам иштейт да. Мен анткени өзүм башынан өткөн. 3 эле адам баарын универсально кылып иштечи. Биз андай кылган жокпуз. Баарын мына главный бухгалтерин алдык, кассирин өзүнчө алдык, маркетингти караганы өзүнчө, отдел продаж өзүнчө, технический директор, ПТО, прораб баардыгы азыр иштеп атат. Жада калса мына зам директор, баягы коммерческий директорунан үйдө бар, бизде чаңы компания болгон болсо деле. Общий офисте бир 10-дон 15-16 адам иштейт штатта. Объективиз болсо 25-ке чейин. Ошо менен бизде азыр 40 адам эмгектенип атат да. Азыр биз жаш болуп атпайбызбы? Жашпыз, бизге байлык кереги жок. Биз ишти алып барышыбыз керек, биринчи результат көрсөтүшүбүз керек. Бизде ошо командабызда балдар бар. Ушундай бир сезимдерибиз бар, баягы мекенге кызмат кылуу. Себеби башка компаниялардан да үлгү алгандарыбыз бар, башка байкелерден да үлгү алганбыз. Мекенге кызмат кылайлы деп атабыз. Биринчиден баягы ушул эле үй салып атсак, ошонун тегерек четтеги адамдарга, кошуналарга кичине кызмат кылып, андан кийин айыл жергесине өзүбүздүн айылдарыбызга барып, ал жака бир кызмат кылсак, бир аз кичине пайдасын тапкандан кийин
Андан дагы ашып аткан болсо уже Бишкек шаарыбызга кичине мындай пайда кылайлы деп. Бир эле гана кооз үйлөрдү салып эмес, мындай социалдык жактан дагы. Эми азыр Бишкекте аябай көп, мен билишимче, орусча айтканда нуждающийлер аябай көп. Аларга да жардам берели деп атабыз. Анан эле ошонун эле ичинде өзүбүздөн чыккан курулушта, офисте иштеп аткандарга батир менен камсыз кылуу. Биздин ишкерлерибизге талкпас эмгек иштей бериш керек, издене бериш керек, изденип эбептен себеп деген сөз бар, бекеринен эмес. Бир ишти кылып атып, бир себеби болот. Анан конечно баягы Кудайдан тиленип туруш керек, көп дуба кылыш керек. Анан элден да бат алыш керек. Андан соң курулуп жаткан алгачкы объектисин көрүү үчүн курулуш иши жүрүп жаткан жерге бет алдык. Бул жерге 1,5 жылдан кийин 9 кабаттуу Новостайл курулуш компаниясынын алгачкы үйү ээлерине берилүү пландалынып жатканын айтышты.